Ассаламу алейкум, арашан сүйүүчүлөр. Мына ушу сиздерге ушу коромду көрсөтүп кетейин дедим. Ушу биздин коробуз Жанай Досуп балам экөөбүздүкү. Ушу арашан бакканыбызга 4 жыл болду буюрса. Эми келгиле, Кудай буйрса көрсөтүп берейин жөнүңүздөр. Бияк мына 4 денник, булар ат канадагы, анан временныйда туут канадагы койлорго. Мына койлордо туут турат, мына козулар временный турушат берде. Буюрса мына туут кана мына. Сайгак менен Дарлийдин козулары пробниктери. Мына тети 4 күндүк буюрса. Бул кайсы линиянын козу? Бул Франкелдин небереси. Бизде атасы турат, Франкелдин баласы Дарли Арабиан деген. Ошонун биринчи пробниги 10,5 килограмм болуп түштү. А могу жерде 2 эгиз, 2 ургачы мындан сайгак деген кочкордон түштү. Сайгак болсо блондин түзмө-түз баласы да, прямой. Мына ошол жерде мына 4 ат кана, универсалда 4 ат кана, бирөтөлүк ушу временный ат койлорго туут да. Бияк жулуу ичи буюрса мына. Козулар тыңганча 1 жума 10 күн турат, анан эшикке чыгат буюрса. Мына берде да бар. Мынакей. Мына берде да эгиздер мына. Ушулар да мына Франклин неберелери Дарли Арабиандын козулары, ургачы, пробниктери буюрса эгиздер. Алгачкыларын алып атсыз да? Ооба, буюрса. Алгачкы козуларымды. Тышында жулуу, жайында салкын. Буюрса жакшы ошондой. Үстүндө пена кылганбыз. Ошо суукта, ысыкта өтпөйт буюрса биякта. Бул короону канча убакыт болду салганыңызга? Муну мына 2 ай болду. Балдар, эним балдарым Панфиловкадан ушу өзүлөрү Россияда көп жылдан бери иштеп келишкен. Сварка жагынан, ушу стройка полный жагынан. Ошо Панфиловкада турушат. Алтынбек, Акмал, Жаныбек деген инелерим ошолор жасап беришкен. Алар сентябрдын аягында баштаган, 30 декабрда бүчтү. 3 айда бүчтү да, полный, с нуля бүчтү баары. Бул короонун шартын ушундай кылып салышты, өзүңүздүн планировка да? Планировка меники. Планировка меники, калган жумушталар өзү кылышты полный. Жүрүңүздөр анда эмес. Бияк намазкана. Намазкана, бияк намазкана, мына кишилер келет. Намаздын убактысы келгенде намаз окушат мына. Мына намазкана бияк. Бияк чайда ичип жүрсөт. Мурун эски вагончук болчу. Ичин сыртын жасап койдум полный. Мына. Кудайдан сооп алып турайлы деп ушу намазкана жасап койдук. Ошол жерге келгенде дагы намаздын убактысынан кечикпей, ооба, агаларыбыз намаз окуп турат экен. Ооба, туугандар келип намаз окуп турушат. Мына биздин мына ушу койлорубуз ушулар. Мына көбүнчүсү булар биринчи туут койлор. 3-өө бар, 1 тууган, калгандары баары биринчи туут. Линиялары ар кандай бар. Станиктики бар, Шедеврдики бар, Султандыкы бар, Франкелдики бар, бүт любой бар да. Статустуку да бар, Красавчиктики да бар. Мына жана биякта ушу биздин биринчи туут токтулар. Ошол жерде 2-3 баш бар, бирди тууган, калгандары баары биринчи туут. Мына Нарбудандын прямой кызы, муну Красавчиктин небереси, энеси жагынан старик. Муну Молодойдун кызы, Станиктин небереси. Муну Герместин небереси. Тиги болсо Шедеврдин кызы. Мына Франкелдин кыздары экөө бар, прямой. Анан берде да мына биринчи туут токтулар. Мына Аксуунун энеси. Аксуу Өзбекстанга кеткен, мыкты ургачы козу кеткен. Мунун эне кызы чоң бага кеткен. Мына экинчи туутта азыр. Берде да мына 80 линия Виконт линия бар, биринчи тууттар. Анан берде мына элита ургачы козулар бизде мына. Прямой элита ургачы козулар. Мына Франкелдин кызы эгиздин түгөйү, бул болсо Блондиндин кызы. Тиги болсо Безухи менен грузин. Мына Блондин небереси. Кийинкиси мына Танкердин небереси, мына Грозныйдын небереси. Мына Франкелдин небереси. Ар бирин жатка билесиз. Мына Мельбургтун прямой кызы. Мына ровно 12 ай болду мына козу тиш. Мына биздин баягы знаменитый датка биринчи туут токту. Царан кызы, датка деген токту мына. Муну баары тааныйт. Мына Азия боюнча баары тааныйт. Мына датка деген токту ушу апрелде туйт буюрса. Ушунун энеси рекорд койгон. 175,5 килограмм көрсөткөн энеси рекорд. Мына биякта козу кочкорлор. Булар эгиздер. Бормандын неберелери. Энеси да Бормандын кызы. Прямой эгиздер. Булар жаш козулар да. Мына берде болсо Абабил деген козу кочкор 9,5 айлык мына Атиланын баласы. Титаниктин небереси. Энеси Сары Өзөндүн кызы. 9,5 айлык. Мына биякта да саны буттар болуп турат. Мына бул болсо
1 жаш Дарли Арабиян деген ушул жана козулар түшпөдү беле? Мына ошол экөндөн түштү. Мына болсо Дарли Арабиян деген ушул мына Франклин прямой баласы ушул мына. Дарли Арабиян. Бул болсо Сайгак деген. Бул Блондин прямой баласы мына. Бул 10 айлык, 10 жарым ай. Бул болсо 1 жаш ровно болду. Экөө тең козу тиш. Койлордун баары ушундан качкан да ошол экөө. Булар сиздин короого келгенине канча болду? Бул менин короомдон туулган, өзү түшкөн. Муну 10 күндүк кезинде алганбыз. 10 күндүк кезинде. 10 күндүк кезинде сыр болбосо канча бага алгансыз? Чоң акча келген. Бул 100ге келген. Жакшы. 100ге келген. Козу тиштер экөө. Жаш. Козу тиштер. Мына Дарли Арабиян буюрса. 10 февралда туулган өзү. Мына Франклин прямой баласы. 10 күндүк кезинде алганбыз. 1 жашка чыгыптыр да. 1 жашка чыгыптыр. Мына бүгүн канчасы? 15? Мына 1 жаш 5 күн болду ровно. Мына 1 жаш 5 күн болду. Козу тиш. Бул болсо Сайгак. Блондин прямой баласы мына Сайгак деген мына козу кочкор. Мына. Блондин прямой баласы мына. Бул 16 мартта туулган. Мына 16 мартта 1 жашка толот. Экөө тең козу тиш буюрса мына. Айдап койчу берасың. Айдап кой, бери, айдап кой, айдап кой. Айдап кой. Биздин кыскача мына 2 производитель. Тигиде 3-чүсү бар, Абабил деген, ал жаш. Ал 9 айлык, ал да ошо биздин кочкорубузда 3 кочкор иштете турган буюрса. Цара ушундан бооз кетти. Даткан энеси, датка да бооз ушундан. Азамат, датканы алып чыксаңар. Мына бул датка. Бул баары тааныйт, Азия боюнча баары тааныйт. Трехкратная чемпионка. Мына бүгүн 15 февралдын 15-inde туулган. Бүгүн ровно 2 жаш болду. Өзү эгизин түгөйү. Мунун энеси Цара, Блондиндин кызы. Атасы Айсберг 2. Ошо. Энеси, мунун энеси бая өткөн жылы майда международный выставкадан цирктан 175,5 килограмм рекорд койгон мунун энеси. Кайманаты Таң Сулуу деген энимдин токтусу. Мельбургтун прямой кызы. Эне жагынан да 80 линия. Мына 1-чи туут февралдын башында туулган. 1 жаш болду, козу тиш. Мына бооз буюрса, Дарли Арабияндан бооз. Ошо Мельбургтун мыктыларынын бири, Мельбургтун кыздарынан мыктыларынын бири да буюрса. Негизи Мельбургтун балдарына кандай баа бересиз? Аябай жакшы берем. Мына баягыда мен жакында эле көрүп келдим козуларды. Козулар аябай мыкты түшүп атат. Мага аябай жакты. Сөөктүү, кулактуу, аябай жакшы өрүп атат да. Мельбург негизи өзү да мыкты кочкор. Блондин прямой баласы өзүчү. Мельбургтун кызы, энеси Тайсандын кызы, Карабуль. Каны күчтүү да, кочкор өзү да мыкты, аябай чоң, сөөктүү, эме породный кочкор да. Козулар да аябай жакшы түшүп атат. Мына прямой пример мына. Мельбургтун прямой кызы. 1-чи пробник, 1 жаш. Февралдын башында туулду деп мына Айбек айтты өзү. Февралдын башы. Козу тиш. Мельбургтун кызы. Мына баш, кулак десеңиз баары бар мына. Баардыгы келишкен. Келишкен. Сөөгү да кат, жакшы, бою да, башы дагы бүт. Буюрса.